bir жолу Ашканада мындай окуя болду. 6 окуучу 8-класстı ийгиликтүү бүткөндү каникулга чыккандыгын белгилешип, Ашканага азыркы тил менен айтканда кафе десек болот, тамактанып отурушту. Тамак абдан жагып калгандардын кетээринде официантка кайрылып, тамактарыңыздар абдан таттуу экен, биз дагы келебиз го деди. Тамактын даярдалышына абдан ыраазы болгон болчу. Анда официант дароо балдарга мындай сунуш айтты. Бүгүн кандай иретте отургандарыңарды билдиңерби? Эгерде силер ушул иретиңерди алмаштырып бүткөндөн кийин, башкача айтканда ар бириңер ордуңарды алмаштырып бүткөн күндөн баштап мен силерге бекер тамак бере баштаймын деди. Буга кызыккан окуучулар батыраак эле бекер тамак ичкиси келип, эртеси күндөн баштап күнүнө келе баштады. Официанттын шарты боюнча 6 окуучу отурган орундарын алмаштырып бүткөн күндөн тартып бекер тамак ичмек. Силер кандай деп ойлойсуңар? Канча күндөн кийин бул окуучулар бекер тамак иче баштады деп. Анда муну жакшы түшүнүш үчүн келгиле, жок дегенде 3 окуучу болсо канча күндө ордун алмаштырып бүтмөк. Мисалы үчүн биринчи окуучуну мейли биз А дей турайын, кичинекей элеме менен, экинчини Б дей турайын, үчүнчүнү С дей турайын. Булардын ордун алмаштыруу дегенди кандай түшүнөбүз? Биринчиси мисалы үчүн ордунда калат дагы, экинчи менен үчүнчүсү ордун алмаштырат. Так эми экинчи окуучу биринчинин ордуна отурат дагы, анда биринчи менен үчүнчү окуучу мындай тартипче жайгашат. Биринчи менен экинчи. Дагы Б өз ордунда калып, С менен А ордун алмаштырсын дейли. Эми С бул жери биринчи орунга отуруп, А менен Б мындай жайгашкан болсун. А менен Б. Экинчиси С ордунда калып, Б менен А ордун алмаштырып бүтсүн. Мынакей. Эгерде 3 окуучу эле болуп, 3 окуучу болуп, 3 адам, 3 окуучу же 3 предмет ордун алмаштырыш үчүн мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жолу алмаштырып бүтөт экен. 6 жолу. Эгерде ушул окуучулардын саны 4 болгондо кандай болмок? Түшүнүктүү болсун үчүн ушуну көргөзүп коеюн. А, Б, С, Н болсун дейдик. Эми мен түшүнүктүү болсун үчүн бир түз сызыкка жайгаштырып жатам, а өзүңөр көрүп тургандай булар тегерек стол менен отуруп жатат. Бирок мындай көрсөткөнгө ыңгайлуу, түшүнүктүүрөөк болсун, мен түз сызык менен эле алмаштырайын. Ошентип А менен Б биринчи орунда калып, С менен Н ордун алмаштырды. Мына бул таптакыр башка ирет болуп калды. Эми А ордунда калып, мына бир жерден А ордунда калып, С менен Б ордун алмаштырсын дейин. С, Б, Н. С, Б, Н. Экинчиси, А менен С ордунда калып, Н менен Б ордун алмаштырсын. Андан кийин А ордунда калып, карагыла, экинчи орунга мына бир жерде Б'лар чыкты. Андан кийин экинчи орунга С'лар отурушту. Эми экинчи орунга Н отурsun. Анда Б менен С мындай жайгашат. А менен Н өз ордунда калып, С менен Б ордун алмаштырды. Ошентип, эгерде 4 адам болуп, же кааласаңар предмет деп алгыла. А биринчи орунда отургандан гана мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6 жолу болду. А биринчи орунга отурганда. Андан кийин так эле ошондой Б биринчи орунга отурушу мүмкүн, анан С биринчи орунга, анан Н биринчи орунга. Демек мына жерде А биринчи орунга отургандан 6 жолу болду. Б биринчи орунга отургандан 6 жолу болмок. С биринчи орунга отургандан дагы 6 жолу ушундай ирет жайгашмак. Андан кийин Н биринчи орунга отургандан так эле ошондой 6 ирет болмок. Ошентип барабар өзүңөр көрүп турасыңар, 24 жолу орун алмаштыра алат экен. Башкача айтканда, эгерде муну күнгө которсок, 4 адам ордун отурган иреттин
эсептин алмаштырыш үчүн күн менен эсептесек, ар бири бир күндөн отурган болсо 24 күн керек болот экен. Эгерде ушул орун алмаштыруулардын дагы адамдардын саны же болбосо биз азыр 4 окуучуну караганда 24 болду. Эгерде 5 болсо, эгерде адамдардын саны 5 болсо, анда өзүңөр да эсептеп көрсөңөр болмок, 120 жолу иретін алмаштыра алса болот экен. Ал эми окуучулардын саны 6 болуп калганда кандай дейсиңер, канча жолу болушу керек деп турасыңар? 720 түрдүү ирет менен отура алышат экен. Анда муну күнгө айландырсак, демек 6 окуучу бир да күн калтырбай күндө кафеге келип ордуларын алмаштырып отурганда 720 күн керек болот экен. Так, муну 720 күн канча, балким көрүп турасыңар, бир жылда 365, эгерде февраль 29-нан жаңырып калса 366 күн бар. Бул 365 эле күн деп айтсак, мунун канча жылга барабар экенин билиш үчүн бөлүп көрөлү. Себеби толук ордун алмаштырып бүтүш үчүн 720 күн керек болду. Аны жылга айландырсак, бирден тиет дагы 365 болот. 10дон 5ти алсак 5 калат. Бул жерде 1 калган 11, 11ден 6-ны алсак 5 калат. Бул жерде 6дан 3 алсак 3 болот экен. Мынакей 6 окуучу ордун толук алмаштырып, ордуларын толук алмаштырып бүтүш үчүн 1 жыл 355 күн керек болот экен. Башкача айтканда карагылачы, мына жерге 10 гана күн жетпей калды, 10 күн болгондо 365 болуп, толук 2 жыл. 10 күнү кем 2 жыл болду. Демек анда бул окуучулар бекер тамак жеш үчүн 1 жыл 355 күн бир да күн калтырбай кафеге келип тамак ичиши керек экен. Булар окуянын арты эмне болду деп ойлоп турасыңар? 1 ай күндө келип тамак ичкенден кийин бул эмнеден макулдашуудан баш тартышты. Себеби 2 жыл бою күн сайын келип кафеге келип же ашканага келип тамак ичиш мүмкүн эмес эле. Эмне үчүн бул окуучулар, жана айттым 8-класста бүткөн окуучулар деп, эгерде бул окуучулар математикадагы комбинаториканы билишкен болсо, анда орун алмаштырууларды П менен белгиленерин, канча окуучу болгондо булар 6 окуучу болду. Эгерде кайра кайтарайын, комбинаториканын орун алмаштыруу деген темасын окуган болсо, албетте булар 8-класс болгондуктан бул теманы өтө элек болчу. Анда бул орун алмаштыруулардын саны 1ден 6га чейинки сандардын көбөйтүндүсүнө барабар болорун билмек. 5 көбөйтүлгөн 6. Башкача айтканда, П бул орун алмаштырууларды математикада П менен белгилейт деп айтам, комбинаторика разделинде, комбинаторика бөлүмүндө. Анда орун алмаштырууларды П менен белгилесек, окуучулардын саны 6 болгондуктан окуучу предмет орун алмаштыра билиш үчүн анда 1ден 6га чейинки сандардын көбөйтүндүсүнө барабар болмоктагы бул 700 жогору жакта айткандай 720-га барабар болот. Башкача айтканда 1ден 6га чейинки сандардын көбөйтүндүсү 720-га барабар болот экен. Эгерде булар комбинаториканы өткөн болсо, биринчи күндөн баштап эле официант сөзүнө макул болмок эмес. Ошентип булар кандай болсо дагы 1 ай бою ашканага барып тамак ичишти, бирок бул мындай кылууга мүмкүнчүлүк жок экенин көрдү. Себеби 6 окуучу 2 жыл бою 10 күнгө ашканадан тамак ичүүгө мүмкүн эмес эле. Балким булар кийин математиканын комбинаторика бөлүгүн өткөндө өздөрүнө абдан күлкүсү келип,